Assalamu alaikum dostlar. Salmastарбы. Таңқы чурко мына достар. Сузақтың адырларындабыз. Мен азыр сиздер менен бирдекен бөлүшөйүн дедим. Азыр уулдар менен чуркап атам мына. Рамзидин бокс боюнча мына азыр дүйнөлүк чемпионаты кетип жатат. Кичинекей Сабидин азыр 27 ноябрда Армениянын Ереван шаарында окшойт. Ушул жерде дүйнөлүк чемпионат өтөт жаштар арасында бокс боюнча. Ошого азыр даярдык кылып атат. Бүгүн эртең мененде дагы план боюнча чуркоо. Азыр жеңил 5-6 километр хотя бы. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элиме эртең мененки таңда ушул таңкы маанайыңар бийик болсун, көтөрүңкү болсун, жогору болсун, дагы жакшы жеңиштер тилеп калам. Буюрса Рамзидин биринчи орунду алганга аракет кылат. Азыркы жаңы Кыргызстан тарыхында дүйнөлүк чемпион бокс боюнча чыккан жок. Азыр чыгат деп ойлойм. Кудай кааласа кийинки муну аракет кылып атат. Мен деле атасы катары катуу аракеттемин. Учурдан пайдаланып менин тренерлери Бекзат Абдурашидовго жана Муттахидин Азимовторго чоң ыраазычылык билдирем. Андан сырткары көптөгөн ушул устаздык кылып, мелдештерге алып барып, бардыгы колдоп жатат. Кудай кааласа үмүтүбүз чоң. Дуа кылып туруңуздар. Дуада иш көп. Кудайдан сурап туралы. Кыргыздын желегин бийик көтөрүп, Кыргызстандын аброюн эл аралык деңгээлде жогорулаткан балдардан болсун ушул балдарыбыз дагы. Бирөөнүн баласы деген сөз жок бизде. Барды элибизде бардык эле өзүбүздүн балдарыбыз. Кудай кааласа ушу жалпы элим менен ушуну маанайым жогору. Азыр менин ошо бөлүшөйүн дедим. 27 ноябрда 2023 жыл Арменияда болуп өтүүчү ушул мелдеште чоң дүйнөлүк биринчиликте бокс боюнча биринчи орунду алганга аракет кылып алып келсе жакшы болмок. Даярдыгы чоң деңгээлде, Кудай кааласа бир 2 күн болду. Эл аралык турнирде дагы күчтүү, мисалы эң дүйнөдө биринчи орунда турган бокс боюнча бокс державасы бул Өзбекстандын боксчулары эсептелет. 3 өзбекстандык боксчуларды үстүн жеңишке жетти. Жалал Абадта өткөн Алимжан Кочорбек Алимжанович атындагы ошо элесине арналган турнирде Кудай кааласа дүйнөлүк аренада дагы жеңишке жетет. Чогуу эстейбиз достор. Эсиңерде калсын, чогуу эстейбиз Кудай кааласа. Ушул күндөрдө Олимпиаданын чемпиону болгону дагы силер айтасыңар, эстетесиңер. Ушул эстегенбиз, даярдык кылганбыз. Ушул канча ай мурун, канча жыл мурун айткансыз деп жакшы ниетибиз амалга ашып калса, Кудай кааласа. Кандай маанайлар жакшыбы, Рамзидин? Маанай өтө зор. Өтө сонун зор мына. Көрүп атасыңар. Эмне канчанчы орунду ниет кылып атасың? Андан мындай биринчи орун. Кудай кааласа жеңишке жет. Кудай кааласа. Эми азыр жакшы мындай сүйлөй албайт бул. Кичине өзүндө дагы неме бар. Элге кандай тилектериң бар? Кудай кааласа мен жеңишке жетем, чемпион болом. Байрагыбызды бийикке көтөрөм. Иншалла көтөр. Биринчиликти аласың деген үмүттөбүз. Достор, Сузактын адырлары мына көрүп атасыздар. Мистелер бар. Адыр мисте ушул жерде чуркап жатабыз. Эртең мененде ушул подъемдорго Кудай кааласа кеттик. Бирге достор, биздин каналда бирге болуңуздар. Дагы жакшы видеолор менен сиздер менен бөлүшүп турабыз достор. Салам.